Аял затына мындай жалгыздык жагат экен да. Сен ганасың депчи. Канча мактасаңыз, ошо мактаган сөзүңүз ичиңизден ушундай сөздөр чыкса, таухид сөздөрү чыкса, сен гана меникисиң деп, Арабтарда айтып коет, жалгыз аялдууларды мен муваххидмин дейт да, мен таухидчимин депчи, мен жалгыз деп билем депчи. 2-3 аял алса сен ширк кылып атасың деп коет да, сен мушрик болуп кеттиң чата, ширк кошуп баштадың депчи. Аялдарга ошо таухид жагат экен да, жалгыздык. Ага айта бериш керек, аялдын кулагына сиңирип салыш керек. Жок, сен ганасың. Мен сени гана жакшы көрөм. Сенден башканын эч кимдин мага кереги жок. Мен сен менен гана жашаймын. Сен менин жашоомдун таажысысың, сен менин жашоомдун максатысың деп аялыбызга айтып коюш керек экен да. Айтыш керек бул нерсеничи. Бир жолу Египеттен дагы келатсак, ошода бир чоң шейх бизге бир насаатын, акыл насаатын айтып айткан эле да. Аялыңар менен ортоңордо мухаббат, сүйүү сакталып турууну кааласаңар, анда 3 нерсени кылгыла деген. Ушул 3 нерсе аялдын акысы болот, биздин мойнубуздагы милдет. Буну аткарыш керек биз. Биринчиси кайсыл десе, ал-мадху шаклаха. Аялыңдын сырткы көрүнүшүнү мактап тур дейт. Мактап туруш керек экен. Чындап эле карасаңыз, ал биздин мойнубуздагы милдет. Аялдын акысы ага татыйт, себеби сулуулугун башка көрсөтпөсө. Сыртка чыкса, жабынып чыкса, болгон зинат, болгон кооздугун, өзүнүн сулуулугун сизге арнап жаткан болсо, башкалар үчүн кийинген жок да ал. Башкалар үчүн атыр себинген жок, башкалар үчүн жасалган жок, сиз үчүн жасанып атат. Сулуулугун сизге арнап атат. Эми ал нерсени кадырлоо, рахмат айтуу бул биздин мойнубуздагы бир парзыбыз, милдетибиз, адамгерчиликтүүбүз болот экен да. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтат: "Ман лам яшкурин нас лам яшкуриллах." Ким адамдарга рахмат айта албаса, Аллага да рахмат айта албайт ал дейт. Адамга шүгүр кыла албаган Аллага шүгүр кыла албайт. Демек, сулуулугуну карап, ага баа берип туруш керек. Жолуктар алмашып аткан болсо, бир аз байкап туруш керек. Машалла, жолугуң сонун экен. Жытыңыз сонун болуп калыптыр. Тигинде болуп калыпсыз, ачылып калыпсыз, нурланып калыпсыз, машалла деп сырткы көрүнүшүнө баа берип туруш керек экенбиз да. Сырткы көрүнүшүнө лайк басып, класс басып туруш керек экенбиз. Бул ошо аялдын акысы болуп эсептелет экен. Кээ бир сараңдар бар да, ушунчалык сараңдар бар, ошону деле айтпайт да, айтканы тили барбайт. Мактап койгонго тил барбайт да. Башка бир нерсени мактаса мактайт. Макгрегорду макта десе мактап берет, же Хабибти макта десе мактап берет, кайсы тарабында болсо. Бирок өзүнүн ата-энесинин бир мактап, бир рахмат айтканды билбейт, же бир аялыны мактаганды билбейт, бала чакасын мактап бир аларга күч-кубат бергенди билбейт. Мактайлы иншалла, сырткы көрүнүшүнү мактап турат экенбиз. Экинчиси эмне десе, экинчиси ал-мадху аклаха, тамагыны мактап туруу. Эмне тамак кылып берген болсо, ошол тамактарыны мактап туруш керек экенбиз да. Аял заттын кылып аткан мээнетини бир аз кадырлаш керекпиз. Даватка чыккандар буну жакшы түшүнөт. Алла жолуна чыгып калдыңыз, даватка чыгып калдыңыз. Жүрсөңүз кызмат кылат го эки-экиден. Бир жолу бир байке айтып коет, арабтар келген дейт. Катардан бир арабтар келген болчу 2002-2003 жылдары. Шейх Нуъман деп, доктор Нуъман, чоң тафсир алымы да. Ошо киши келгенде карасам дейт, эки адам кызмат кылып жүрөт, калгандар төрүдө отурат. Мен ойлоп турмун дейт, булар эми байлар, арабтар өздөрүнүн кызматчылары менен келиптир депчи. Эртеси күнү карасам дейт, төрүдө отургандар тамак кылып жүрөт дейт. Кечеги тамак кылгандар төрүгө өтүп калган, карап түшүнбөйм дейт, кандай болуп атат депчи. Мындайча айтканда, кызмат деген амал бар го, эки-экиден кызматчы кылып турат, күндө кызмат кылып, тамак аш даярдап турат. Анан эми бир күнү сизди чечти мисалычы. Экөөңүздү чечип койду, бүгүн сиздер кызмат кылып бересиздер деп койду. Анан макул деп, аябай жакшы тамак кылып бердиңиз, идиш аякты жуудуңуз, башканы дайындадыңыз, 3 маал тамак жасап бердиңиз. Эртеси күнү коноктор келип калды. Эми коноктор келип калыптыр, дагы эми сиз боло бербеспи деп, негизинен кезек алмашыш керек эле да, башкаларга өтүш керек эле. Эми дагы сиз кылып бере бергиле, кандай дейсиздер жамаат? Бүгүн коноктор сыйлуу адамдар келет экен, ушулар тамакты жакшы кылат экен, булар кыла берсин деди. Анан макул деп, эми дагы экинчи күнү кылдыңыз. Ушинтип отуруп 3-үнчү күн болгондо эми ойлодуңуз, эми бизден башкасы болот болуш керек, 2 күндөн бери тамак жасап атам депчи. Бирок Амир сага айтып калды, не деди? Аксакалдарыбыз, жамаатта аксакалдар көбүрөөк экен, жаштарыбыз ооруп калыптыр, бүгүн деле экөөңүздөр кылып тура бериңиздер деп койду да. Ушинтип тигилер айыкканга чейин 5 күн ушинтип кызмат кылдыңыз да. 5 күн тамак аш жашайсыз 10 адамга, 5 күн алардын идиштерин жууйсуз, 5 күн бою ошолордун гамы менен, күйүтү менен жүрөсүз да.
Анан эми 6-күнү дагы шайлай турган болсо, дагы сиздер кызматта деп тайындай турган болсо, эми аргандай характери чыгып баштайт да, туурабы? Айтабыз да, мен качанга чейин элеми депчи. Менден башка эч ким жок бекен, не мен элемен деп. Башка деле кылбайбы тамак аш, неместерге кулмунбу депчи. Эми элестетиңер 5 күнгө же 6 күнгө канчалык сиз менен биздин нафсыбыз чыркырап кетип атат да. Үйдөгү адамдарды элестетеличи, үйдөгү сиз менен биздин апабыз, үйдөгү биздин өзүбүздүн жарыбыз, аялыбыз канча жылдан бери тамак кылып келип атат. Алла жолуна чыкканда жеңил да. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам тамактын айыбыны ачкан эмес экен, жакса жеген экен, жакпаса жеген экен деп коебуз да, кандай болсо деле тамак жасасаң боло берет. Кээде мухаббат тамагы деп коет. Мухаббат тамагы дегени баягы макарондор бири-бирине жабышып, бири-бирине кучактап алат, кесип жегенге туура келет. Бирок ошону дагы ой сонун болуп алыптыр деп туруп жей беребиз да, туура. Бирок үйдө аялың андай кылып берсе жакпайт. Туурабы? Кайната кайненеге ал нерсе жакпайт, дары сүйлөнүп баштайт. Бу келини шөтө начар чыгыптыр. Болбой калды бул. Жасаган тамагына карагыла депчи. Элестетиңиз, эми ушу аял заты ар кимдин табиятын карап, эмне жагат, эмнени жейт, эмнени жебейт, эмнени ичет, эмнени ичпейт. Ошонун ар бирин эске алып алып, күндө кыжалат болуп сизге тамак жасап берет да. Сиз келесиз болгону. Көп болсо 20 жарым саатта анын 2 сааттык мээнетине бат эле жеп коесуз. Бирок оозуңуздан дагы эми рахмат чыгып койбосо, ошол тамакты бир мактабай койсоңуз, эми сизден өткөн эми сараң адам жок да. Наразычылыктын деле адамдын чеги болуш керек да. Рахмат айтып туруш керек. Жасап берген алдыңызга коюлган тамакка разы болуш керек. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтат: "Инналлаха ла ярда анил абда айякулал аклата фаяхмаду алейха." Аллах Таала дейт, ушундай пендеден разы болот. Ал бир аз эле бир уч тамакты жейт да, жеп туруп эле Аллах Таалага бир лукма тамакка Аллага мактап айтат. Яшраба шарбата фаяхмадуху алейха. Же болбосо бир аз эле суу ичип туруп, ага дагы Аллах Таалага шүгүр айтат. Я Алла, сага рахмат, ушуну жедирдиң, ушуну ичирдиң деп Аллах Таалага шүгүр айтат. Ушундай пенделерден Алла разы болот дейт. Кирип алып дастурконго канча нерсе, 3 түрдүү, 4 түрдүү нерселерди даярдап койгон. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын дастурконунда бир учурда 2 түрдүү тамак чогулган эмес дейт. Бирок ошондой болсо дагы сиз менен биз нааразы да. Дагы эле нааразычылык, чекебиз жөн эле кирпич кылып алып, аларга нааразычылыгыбызды көрсөтөбүз. Неге мындай кылдың, эмнеге бышпай калды, эмнеге ысытпай келдиң депчи. Жок, урматтуу туугандар, ортодо мухаббат сакталып туруш үчүн, ортодогу жылуу мамиле өчүп калбоо үчүн эмне кылыш керек экенбиз? Биринчи, сырткы келбетини мактап турабыз. Экинчи, жасап жаткан, алдыңызга дастурконго келип жаткан тамак, азык аштарды мактап туруш керек экен. Машалла, сонун кылыпсың, жакшы болуптур деп туруш керек экен. Үчүнчүсү эмне десе, үчүнчүсү ал-мадху ахлаха, анын үй тарабына. Мындайча айтканда, кыйын журттарды, душмандар тарапты мактап туруш керек экенбиз. Кыйын журтту мактап туруш керек экенбиз аларды да. Бул дин. Мактабоо, жамандоо бул арам. Же алардагы бар кемчиликти айтасыз, бул гыйбат болот, ушак болот. Зинадан дагы оор күнөө. Же болбосом аларда жок эле сыпаттарды айтып баштайсыз. Сенин апаң ушундай да, сенин байкең ушундай да, сенин тигиндейлериң, сен тараптар мындай да деп эгер жок нерсени айтып аткан болсоңуз, анда сиз тухмат кылып атасыз, жала жаап атасыз. Кыяматта ошо жала жапканыңызды далилденмейинче сиз кутулбайсыз. Кантип далилдей аласыз аларда жок нерсени айтсаңыз? Ошондуктан мактоо бул өзү дин да. Жакшы күмөндө жүрүү бул ошонун аты дин. Жаман күмөнгө шарият уруксат берген эмес. Бир адамды карап алып жөн эле да, жаман күмөн кылтасыз да, ушул кылды окшойт, ушул өткөндө мен туурасында сөз кылып кеткен, ушул адам окшойт деп алып күмөн кылып атасыз да. Күмөнгө далил болбосо, жаман күмөн кылынбайт. Жакшы күмөн кылганга далилдин да кереги жок, жакшы күмөн кыла бересиз. Ошондон иншалла аракет кылалы урматтуу туугандар, ортодо сүйүү мухаббатты сактап үйдө жашагандан аракетине кылалы.